Привет! Все это звучит очень стильно. Соц тармактарда ChatGPT'лер бири-бири менен адамзатын кул кылууну талкуулап жаткан видео тараган. Анда гендин жардамы менен адамзатты кайра программалап чыгуудан, тартып айткандан чыкпаган кулдардын армиясын түзүүгө чейин сунуштар айтылат. Fact-check Cage'нин редакциясы бул маалыматты текшерип чыкты. Жасалма интеллект бул компьютерлерди адамга окшоп ойлонуп, окуп үйрөнүүгө жардам берген технология. Бул технологиянын жардамы менен компьютерлер көптөгөн иштерди жасай алат. Мисалы, айтылган сөздөрдү түшүнө алат, сүрөттөрдү талдай алат, чечим чыгара алат. Ал эмес окууда же дарылоодо жардам бере алат. Ошол эле учурда ChatGPT'нин акыл эси жок. Текстти адамга окшоп кабылдап түшүнбөйт. Ал текстти ыктымалдыкка таянып, статистикалык жактан талдайт. Жасалма интеллект адамдын кебин түшүнүү үчүн микрофонго айтылган үндү толкун катары жаздырып, кийин аны текстке айландырат. Ал үчүн атайын алгоритмдер колдонулат. Андан кийин башка алгоритм эмне айтылганын билиш үчүн текстти талдайт. Ал сөздү окуп, билимдин чоң сөздүгүн колдонуу менен анын маанисин издейт. Жасалма интеллект кандай жооп туура болорун чечет. Бул баш катырманын жообун табууга окшош. Түшүнүктүү жана пайдалуу жоопту түзүш үчүн ал өзү билген маалыматты колдонот. Видеону кунт коюп караган учурда анда кескин өзгөрүүлөр, чаптоолор байкалат. Мисалы, 10-9 секундада сөз бир түзүмдү аяктайт. Андан кийин кескин өтүү байкалат да башка түзүмдөгү жасалма интеллект жооп бере баштайт. Демек, видео монтаждалган. Алгач ар бир түзүм менен өзүнчө диалогдор жазылып, кийин тийиштүү фрагменттер бир роликке монтаждалган. Видеодо жасалма интеллект бири-бири менен сүйлөшкөндөй сезилгени менен иш жүзүндө андай эмес. Тыянак калп. Жасалма интеллекттин акыл эси жок. Ал ага берилген маалыматтардын алкагында жана алгоритмдердин негизинде гана иштейт. Видеого талдоо көрсөткөндөй, ал монтаждалган. Буга чапталган жерлери ар бир девайстагы сөздөрдөн кийинки кескин өтүүлөр далил боло алат.